Интернет желесіндегі сайттардан алынған ақырқы маалыматтар менен тааныштырып, сайтқа саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Аны мен Нурдөлөт Таштанбек айтып берем, саламатсыздарбы. Саватсыз талапкерлер көчүрүлгөн программалар. Быйылкы шайлоо мурдагылардан өзгөчө кырдаалда өтүп жатат. Мурда бийликтин талапкерин же бийлик партиясын өткөрүш үчүн административдик ресурс кеңири колдонулуп, Бермет Акаевага окшогон эрке талтаңдар, Роза Отунбаевага окшогон сайгүлүк саясатчыларды чаңында калтырып, бийликтин кол баласы болгон Алга Кыргызстан, Ак Жол сыяктуу партиялар, Атамекен, КСТП, Арнамыз сыңдуу көп жылдык тарыхы бар эл колдогон партияларды тебелеп кетчү эмес беле. Эми болсо авал кыйла өзгөрдү. Тиги же бул талапкерге кайсы бир партияга иштеген үчүн акимдер, ректорлор иштен алынып, катуу чаралар көрүлүп жатат. Бул жакшы. Шайлоо кайсы бир деңгээлде калыс өтөт окшойт. Бир мандаттуу округтан шайлана турган 36 орунга 312 талапкер катталып, орто эсеп менен 1 орунга 9 талапкер ат салышып жаткан кези. Ал эми Кадамжай округунда 1 орунга 18, Жети Өгүз округунда 17, Кочкор округунда 16 талапкер тирешип жатат. Алардын бардыгы жогорку билимдүү. Айрымдарынын 2ден, кээ бирөөлөрүнүн 3 диплому бар. Бирок аты жөнүн ката жазышат. Талапкерлердин программалары дээрлик окшош. Экономиканы оңдойбуз, мамлекеттүүлүктү бекемдейбиз, айлык, пенсия, жөлөк пулду көбөйтөбүз, коррупция менен күрөшөбүз, чек араны чечебиз. Баягы эле тарпы чыккан убадалар. Талапкерлерден талапкерге, партиядан партияга көчүрүлгөн коёндой окшош программалар. Иши кылып сабаты жоюлбаган талапкерлердин көбү аман эле болсун. Ушундай көкүрөгүн өргө айдаган талапкерлерди көрүп, бул парламентте эле элди жыргатпайт го деген жыйынтыкка келесиң. Мелис Мырзахматов чыныгы эл уулу болсо, эмнеге элин таштап бөтөн өлкөгө качып кеткен. Ак болсо эли менен бирге жеңсе болот эле. Силерден караганда Алмазбек Атамбаев эркек экен, бөтөн өлкөгө качпай өз өлкөсүндө түрмөдө олтурат. Адам өмүрүн алган, аты жаман оору катуу жүрүп, эл карантинде ачка жатканда элге эмнеге жардам берген жок. Оштогу эң чоң татан соода борборуна Мелис Мырзахматов ээлик кылат, андан өбөгейсиз чоң киреше табат. Эми депутат болсо эле элди жыргатып коет беле. Ат дарбыса эшек кошо дарбыйт болуп, кечеги Баткендеги кандуу окуяда военный формасын кийип, элге мен келдим деп сүрөткө түшүп келди. Жасаган 4 эстелигин комиссия түзүп кылдат иликтеш керек, себеби андагы өтө чоң суммадагы акчалар кеткен. Айта берсе сөз көп деп жазган Facebook социалдык тармагынын колдонуучусу. Айдоочулар көмүрдүн баасы 3000 сомго түшкөнүнө нааразы. Социалдык тармактарда кара кече көмүр кенинде айдоочулардын Бишкектеги көмүрдүн баасынын 3000 сомго түшүп калганынан нааразы болгон видео тарады. Ал видеодо ондон ашык айдоочу бир жерге топтошуп алып, унаанын тетиктеринин жана күйүүчү майдын кымбаттап кеткенин жүйө келтиришкен. Ошондой эле кара кечеде көмүр сатып алууда иретсиздикти айтышкан. Бүгүндөн тарта бийлик Бишкек шаарында бир базада көмүрдүн тоннасын 3000 сомдон сата баштады. Силердин деле бу жерде тамак ашыңар жок калды да, турабы? Сууңар жок калды. Тамак аш эмес, суу жок. Суу ичип атабыз, ой. Сууңар жок калды. Бири-бирине суу тартып, 5 бармак саган бир стакандан суу сурап ичип атабыз. Бизге кагыз суу болуп калбады. Мондайларды жүктөсөм мына график кылып, бул убакта келбегиле. Мондайларды жүктөйбүз десе келбейбиз, үйдө жатырбыз, жыргап коюн энди, бияка тыгылбайт. Ачык болуп үйдө айтсын да, буна болуптодон буга чейин жүктөйбүз мондайларды. Жалаң стрессиңерди үмүт кылбагыла десе үйдө отура беребиз. Бизге жара Бишкекке барып 3000 сатылсын деген баа бишясын шопурларды эч ким ичине жаккан жок. Сатырсың, бекерден эмес. 3000ден деген могу шопурлар расходун жабабы? Дөңгөлөгүн жабабы, майын жабабы, ичкен жеген жабабы? Дөңгөлөк эмес, майды эле жаппайт да, майды эле. Ушулар барып туруп, кээ бир квартирада жашап атат балдар. Бир дөңгөлөктүн баасына айтты. Бир дөңгөлөктүн мына 20га чыкты. Май канчага чыкты? Ал сахарды айтпай эле кой, сахар. Квартирада жашагандарын айтпай эле кой. Ушунун баарын чөнтөгүнө салабы. Азыр бар квартирага беришет, аренда машинасына беришет. Мазда кирсе, мазда. Каяктан? УКМК Дастан Бекешев өз үгүт иштерине орто мектептердин окуучуларын пайдаланган. Дастан Бекешевдин шайлоо штабынын үгүт иштерине орто мектептердин окуучуларын пайдалануу фактысы аныкталды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын УКМКнын басма сөз кызматы билдирди.
Кыргыз Республикасынын УКМК Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер тарабынан Кыргыз Республикасынын Жаза кодексинин 194 беренесинде каралган шайлоолорду же референдумдарды өткөрүүдө каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу боюнча Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын бузуу фактысы боюнча катталган сотко чейинки өндүрүш иштерин териштирүү жүргүзүүдө. Самат Ибраев шайлоо штабын мыйзам бузуулар менен ачкан деп айыпталууда. Номер 34-7 бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкер Самат Ибраев Кичи Жыргалчак айылындагы шайлоо штабында мыйзам бузууларга жол берген деп айыпталып жатат. Видеону Кактус Чекит медиа сайтына райондун шайлоочулары жөнөтүшкөн. Алардын айтымында талапкердин штабы Табалда Мырзабеков атындагы орто мектептен 50-60 метр аралыкта жайгашкан. Ал эми мыйзам боюнча 100 метрден ашык аралык болушу керек. Диний имараттардын ичинде жана алардын жанында үгүт иш-чараларын өткөрүүгө, үгүт материалдарын таратууга жол берилбейт. Ошондой эле мектепке чейинки балдар мекемелерине жана жалпы билим берүү уюмдарынын жанына да жол берилбейт деп айтылат Кыргыз Республикасынын шайлоо боюнча мыйзамында. Шайлоочулар БШКдан чара көрүүнү суранышууда. Ассаламу алейкум, урматтуу айылдаштар. Биз азыр Кичи Жаргылчак айылындабыз. Кичи Жаргылчакта азыркы учурда Жогорку Кеңештин депутаты Самат Ибраев ошол мондай центральный штаб ачыптыр да. Карабайсаңар, могу жер центральный штаб дегенде номер 17 Самат Ибраев деп. Анан маңдайына 100 метрге жетпеген жерде мектеп турат, орто мектеп Кичи Жаргылчак. Бул мыйзам бузуу болуп саналат да. Ушуну сиктир карап койсоңор. Мына. Бул киши же Жогорку Кеңештин депутаты болсо эле мыйзам бузса эле боло береби. Админ ресурсте ушуну айтат. Бүгүн Самат Ибраев уюштуруп жолугушучу. Биздин клубда. Клубтун деген негизи Жаргылчактын жашоочулары ошол жака шайлайт да. Анан мыйзам бузуу болуп атат, аякка да жолутканга болбойт. Клубтун ичине рай администрацияга чалып, кысым кылып туруп элдин баарын ошол жака жыйнап атат Самат Ибраев деген. Учурда Жогорку Кеңештин депутаты СДПКдан азыр жетеби шайлоо округунан коюп атат. Бул мыйзам бузуу. Урматтуу ЦИК өкүлдөрү, билги өкүлдөрү карап койгула. УКМК кылмыштуу топторго шайлоого кийлигишпөөнү эскертти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар адамдарга карата бир катар облустарда ыкчам тергөө иш-чараларды жүргүздү. Мурда кийин сот жообуна тартылган бир катар адамдар 8-12 ноябрь күндөрү атайын кызматтын органдарына жеткирилип, аларга шайлоого кийлигишпөө жана кайсы бир талапкерди же партиянын кызыкчылыгын колдоого болбой турганы эскертилди. Польшанын коопсуздук күчтөрү Беларусь менен чек арада мигранттарга каршы көздөн жаш агызуучу газ колдонду. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык учурда мигранттар эч ким жок жердеги тосмону бузуп, Польша аскерлерине таш ыргыта башташты. Ага жооп катары Польшанын коопсуздук күчтөрү көздөн жаш агызуучу газ колдонушууда. Белгилей кетсек, 2021 жылдын башынан бери Беларустун Латвия, Литва жана Польша менен болгон чек арасына элдер агылып келе баштаган. Кырдаал 8 ноябрда Беларусь тараптан Польшанын чек арасына бир нече миң адам жакындагандан кийин кескин курчуган. Алар чек ара аймагынан чыга элек, айрымдары Польшанын аймагына кирүүгө аракет кылып жатышат. Интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'дагы жана Instagram'дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздө кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.